саясатка келишиме, аткаруу бийлигиме барышыма эң чоң эми таасири чынында зор да. Ал киши мындай баягы Кыргызда ырым бар да, үйгө куттуу кишилер келди деп, кызматтагы кишилер келип, анан чоң мен баягы мамлекеттик кызматта жүргөн Кыргыз АСРнин 2 жолку депутаты болгон аялга келип, кимдер ошо ал мезгилде биринчи секретарлар деп койчу, экинчи секретарь, үчүнчү секретарь деп эле ошол кызматтагылар анан тиги колхоздун председательдери үйгө келчү, келип батасын алып кетчү да, тиги Касиет Аксакалдын батасын алып. Анан келгенде эле ошол аттуу баштуу кишилер келгенде эле дайыма кеткенден кийин ошо тиги жугузсун ырыскы, жакшылык жугузсун деп эле, сен да ушулардай тиги чоң кызматтарга баргының деп эле ошол тиги кешигин эме кылып кое берчү да мага. Эми бул эми ырым албетте. Анан мүмкүн ошолор таасир бердиби? Мен анан ошол адабиятка кызыгуум абдан күчөдү. Студенттик мезгил эми мен Жалал Абад мамлекеттик педагогикалык окуу жайы бар эле. Пушкин атындагы. Ал эми атактуу, учурунда ал жерден Жомарт Бөкөнбаевтар окуган. Эми атактуу жазуучулардын бир тобу ошол мектептен, ошол окуу жайдан окушкан. Бул ошол Пушкин атындагы окуу жайга келип, мен да педагогика бөлүмүнө тапшырып, ал жерде ошол кызыл диплом менен бүтүрдүм. Мен мындайча айтканда балалык кезимин ошол баягы личность болуп калыптанган мезгилдеримин баары меники ошол Жалал Абад шаарында өттү да. Анан андан кийин Ошко эми кызыл диплом менен окуу жайды, орто окуу жайды бүткөндөн кийин ошол Ош мамлекеттик ал мезгилде биз тапшырганда институт эле, кийин 91ден ошол эме болуп калды да, университет болуп калды. Анан ал жерге дагы экзаменсиз беседа деп коет, аңгемелешүү аркылуу өтүп, ошол педагогика факультетин бүттүм мен, педагогика психология факультетин бүттүм. Анан ошентип Ош мамлекеттик университетин ийгиликтүү аяктап, педагогика психология факультетин. Анан өзүм сүйгөн баягы эле адабиятка кайра барышым керек деп филологияга тапшырып, экинчи окуу жайды да бүттүм, филологияны да бүттүм. Ошол филология факультетин бүтүргөндөн кийин эле мен ошол эле жылы 1995 жылы аспирантурага тапшырдым. Жана айтып өттүм го жогоруда. Анан албетте мен Бишкекке келип, Кыргыз Улуттук илимдер академиясына келип, бул жерден Кыдырбаева Раиса Заитовна ошол манас изилдөөчү, бүгүнкүнүн 2-нин бири ал киши, атактуу Кыдырбаеванын колуна келип, анан ал кишини мен илимий жетекчи кылып алып, ошол Сейдененин вариантын тандап алышыма дагы Раиса Заитовнанын эмгеги ролу абдан зор болду. Ал киши мага ошол мен кайсыл тиги илимдин кайсыл багытын аласың деп өзү, эми ал киши фольклорист катары кызыккан темаң кайсы дегенде мен дароо эле айттым. Ошол мындай манас изилдөөчүлөргө караганда мен ошол Семетейдин вариантын окуп жүрөм, Семетей, Сейтек, ошол Семетей боюнча изилдесем деп жүрөм. Жакшылык тиги Сарыковтар, Багыс Сазановдардын мына баягы Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунан окуп калдым да бир топ материалдарды. Анан ошолорду Жаңыбай Кожеевдин вариантына кызыгам. Ушу түштүк варианттарына кызыгып атам десем, анан ал киши айтып калды, эми аял манасчылардын изилдөөсү кызыктуу болуп атат. Аял манасчылар, аял тиги жомокчулардын ошол эмесин вариантын изилдеп көрбөйсүңбү деп калды. Анан мен карап көрүп, анан ошол Сейдененин варианты бар экен. Райкул Сарпбековтар, Умар Сороновтар барып, ошол учкай эле ошол Кетментөбөгө барып, ошол жерде тиги Сейдененеден кээ бир эпизоддорун гана жазып келип, баягы булар фольклордук экспедиция деп коюп, алда ошол Кыргыз Улуттук илимдер академиясы фольклористтерди экспедицияга чыгарчу экен. Ошондо Райкул Сарпбековтар алып келген материалдар бар экен, карап көр деди. Мен карап көрсөм абдан кызыгып калдым. Анан ошентип, анан ошо Раиса Заитовна Кыдырбаеванын ошо колдоосу менен, ал киши мага багыт көрсөтүүсү менен, ошо илимий жетекчим да ошо киши болду. Анан ошол 99-жылы тиги аспирантураны толук бүтүрүп, өз мөөнөтүндө, өз учурунда анан ийгиликтүү 99-жылы жактадым да илимди. Бул эми келип туруп мен эми баягы бир эле мезгилде анан мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде филология факультетинде ошо лаборанттан баштадым. Лаборант, ага лаборант, анан окутуучу, ага окутуучу болуп, анан 99-жылы ошол жактап келгенден кийин анан филология илимдеринин кандидаты, кийин ио доцент болуп, ошол бир 10 жылга жакын
тиги окуу иштери боюнча факультетте декандын орун басары болуп иштедим. Анан ошол 2005 жылы губернатордун Жалал Абад облустук администрацияда губернатордун социалдык маселелери боюнча орун басары болуп 4 жылдан ашуун ошол зам губернатор болуп, эми ошол убактагы тиги термин менен айтканда да. Анан 2009 жылы 2008 аягы 2008-2009 жылы мен Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө, мына правительстводо, өкмөттө келип уюштуруу бөлүмүндө эксперт болуп иштедим. Анан 2010 жылы албетте жанагы революциялар болуп кетти, бийлик алмашуулар болуп кетти. Ошондой бир мамлекетибиз башынан оор күндөрдү кечирбеди. Ошондой анан ош окуялары болду. Абдан мындай аянычтуу окуялар болду. Анан шайлоого аттандым да мен Ар-Намыс партиясы менен. 2010 жылы 5-чакырылыштын депутаты болуп, мына биз ошол эле жогорку кеңеште 5-чакырылышта иштедик. Бир топ мыйзамдардын, бир топто өкмөт токтомдол борлоруна өзүмдүн салымым бар менин. Биздин анан 2012 жылы ошол Ар-Намыс фракциясынан мен ошол баягы ал мезгилде парламенттик башкаруу эмес беле. Анан ошол фракциялар мындай жана министрликтерди ошол бөлүп алчу да. Анан биздин фракцияга ошол вице-премьерлик соц тармакта, социалдык тармакта тейлеген вице-премьерликке сунуштап калышты. Мен мына ошол 2012, 2013, 2014 жылдары ошол вице-премьер болуп иштедим. Бул дагы мен үчүн мен абдан биринчи ошо 2010 жылдан кийин бул мыйзам жазууда бул зор мектепте жогорку кеңеш. Бул жогорку кеңеште мындай жогорку окуу жайды бүткөндөн да 10 эсе чоң билим ала турган билимкана бул жер. Анан бул жерге мындай даярлар келиш керек да. Мына мамлекеттик кызматтын баарын тепкичтерди базып өткөн, райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, республикалык деңгээлдеги мындай мамлекеттик кызматтарды аркалап өтүп, анан токтом деген эмне, закон деген, мыйзам деген эмне, анан мамлекеттик кызматкер деген мындай оор жоопкерчиликтүү жүктү аркалап келип, анан кийин бул жерге келген дурус да, чынында. Себеби бул жер адамдардын тагдыры чечилчү, чоң мамлекеттик деңгээлдеги чоң саясат жасалчу жер да. Бул жерге анан кээ бирлер мындай даярдыгы жок эле, мен элге таанылышым керек эле, мен ушул атамдын тиги ушундай сен депутат болушуң керек эле деген ошол ой кыялын аткарыш үчүн баратам дегендер да болот да. Жок, бул жер абдан мындай чоң даярдык, чоң багаж менен келиш керек да. Чоң өзүңдө бир неме болуш керек. Билим да, тажрыйбаң дагы, сенин мындай ички өзүңүн интуицияң дагы, өзүңүн жеке интуицияң дагы абдан сезимталдыгың керек болот, жоопкерчилик. Анан бул жерде элдин тагдыры чечиле турган жер да. Ошон үчүн мен ошол бул жогорку кеңешти чоң мектептен өттүм, чоң мектептен. Анан эми албетте бир эле мен ошол 2010 жылы депутат болуп келгенде мен бир эле Лейлек районунун депутаты эмес, катары эмес, мен жалпы Кыргызстанда ошол бүт көл, нарын, талас, ош, тиги Кыргызстандын булуң бурчунан каттар келчү. Мен себеби мугалиммин да, билим берүү тармагы боюнча. Неге эле мен ошол көп жылдык ошол социалдык тармакта иштеген жетекчи катары болуп көп жыл иштедим. Ошол элдин жалпы элдин кайрылуулары каттар келет да, байма байчы. Ал сен анын ар бирине жооп беришиң керек. Анан ар бирин чечүүнүн үстүндө болушуң керек. Анан ай сайын өзүңө алдыңа отчет жазашың керек. Канча кат келди? Мен принцибим ошондой. Ар бир айда отчетум бар да. Канча кат келип түштү, канча пайызын аткардым, канча пайызы аткарыла элек, канча пайызы аткарылууда, ушундай максатты коюп алып, принцип менен иштеш керек да. Бул эми чоң жоопкерчилик албетте. Ага чоң даярдык керек да. Мен ошон үчүн бул саясий карьерага мындай баягы асмандан түшө калып эле депутат болуп калуу деген бул мындай кокустук катары кабыл алыш керек, бул даяр келиш керек дегим келет да.